Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Сабактын темасы Жусуп Турусбековдун «Энем» поэмасы. Сабактын максаты Жусуп Турусбековдун «Энем» поэмасы жөнүндө кеңири маалымат аласыңар, поэманы көркөм окууга жана талдөөгө үйрөнөсүңөр. Энелерди сыйлоого, ар дайым ардактоого, алдыга умтулууга, билим алууга үйрөнөбүз. «Энем» поэмасы 1933-жылы жазылган. Анын окуясы акындын өз турмушу менен көп жагынан окшош. Жусуп Турусбеков 1928-жылы Ысык көлдүн жээгинен илим, бакыт издеп жөнөйт. Ошондон тартып бул поэманын жазылышына чейин 5-6 жыл өтөт. Акын ушул убакыттын ичинде газетада иштейт. Тверге барып советтик партиялык мектепте окуйт. Анын түшүнүгү, дүйнөгө көз карашы бүтүндөй жаңырат. Акындын турмуштун өзгөрүшү өзүнүн да тез аранын ичинде мынчалык зор ийгиликтерге жетишкендиги поэманын 1-бөлүгүндө көрүнөт. Күткөндүрсүң, келдим эне аманбы, кучактачы, сүйчү беттен балаңды. 5 жыл бою тентип кеттим дайынсыз, сагындың го, бир көрө албай карамды. Сагынганда тентип кеткен балаңды, жүзгө жооруп жүгүрттүң го санааңды. Каттоочудан кат жазсын деп айттырып, кийинчерээк ала бердиң мазамды. Тентегеле, эмне болду дедиңби, күндө ойлоп асан кайгы жедиңби? Кимдер тилдеп, кимдер шагын сындырып, муң айтты деп кейиттиңби зээниңди? Шалаак эле, кандай алда жүрөт деп, кейидиңби үстү-үстүнө кайгы жеп, баягы уулуң дайнын таппай кетиптир деген өңдү уктуң бекен ушакке? Жок энеке, мындай иштер болбоду. Орой өжөр зөөкүрчүлүк мүнөзүн тентип кеткен балаң өзү оңдоду. Ай ушул сен, кейи берген энемсиң, бекер ойлоп, бекер кайгы жегенсиң. Мен кетерде беттен өөп кучактап, кагылайын, кайраттуу жүр дегенсиң. Энекебай, кайратымдан жазбадым, мен мурунку, мен эмесмин башкамын. Тентек жана таарынча актык жаман экен, ишен эне таштадым. Бирөө да жок, өзүң билген чагымдын, баягы мен бүгүн бөлөк жаңырдым. Поэмада ошол учурда өлкөбүздүн айыл чарбасын колхоздоштуруу боюнча жүрүп жаткан окуя орун алат. Жусуп Турусбековдун «Энем» поэмасында мына ушул элдин салт санаасында болуп жаткан өтө терең идеялык, психологиялык өзгөрүүлөр, жаңы коомдук мамилелер көрсөтүлгөн. Өнүгүүнүн жаңы жолуна түшкөн эл да, жер да бүт өзгөрүлүп жатса, жалгыз гана карт эненин түшүнүгү өзгөрүлбөйт. Анын чексиз боорукер жүрөгү 5 жыл кеткен уулун эстеп кейийт.